Саламатсызбы Анар ажый? Саламатсызбы. Бүгүнкү сизди мугалимдер күнү менен куттуктайм. Эми биздин 2-3 сурообузга жооп берип кетсеңиз. Мугалимдик кесипти эмне үчүн тандадыңыз эле? Чоң рахмат биринчиден куттуктооңорго. Эми мугалимдик кесипти тандоодо мен ошо мектеп жашында эле ошо мугалимдик кесипке багыт алдым десем болот. Себеби мен өзүмдү окуткан ага эжелерден ушундай таасирленип ушу мугалим болгум келет деп ошол мезгилде эле мектеп жашында эле ушул кесипти тандагам. Ошо кесиптин арты менен бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатам. Мугалим болуп канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? Мугалим болуп негизи педагогикалык стажым 35 жыл. Бирок мектеп убагында эле мен ошол биз ошо мектепте окуп жүргөн убакта ушундай система бар болчу, пионер вожатый деген. Ошол мезгилде эле өзүбүздөн кийинки класстарга кирип, алар менен тиги тарбиялык иштерди, кээде алган эмес, кээде сабактарды да өткөнгө ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп калган. Ошону менен мен мугалим болуп иштегениме ошо 30 жылдан ашык убакыт болду деп эсептейм. Чоң рахмат суроолорго жооп берип койгонуңуздарга. Мындан кийинки да жумуштарыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү мугалимдер күнү майрамыбыз менен биздин 2-3 сурообузга жооп берип кетсеңиз. Албетте. Мугалим болуп иштегениңизге канча жыл болду? Мугалим болуп иштегениме 13 жыл болду. Эмне үчүн мугалимдик кесипти тандадыңыз эле? Мугалимдик кесипти тандоонун бирден бир себеби бул менин өзүм чоң ата, чоң апам, өзүмдүн ата энем дагы мугалим болчу. Мен ойлойм ошол себептен дагы болушу мүмкүн. Бирок мен өзүм юрист болгонду каалагам да. Анан баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу болбой эле ата энемдин жолун жолдоп мугалимдик кесипке өткөн. Чоң рахмат. Саламатсызбы Садатчы? Саламатчылык. Бүгүнкү мугалимдер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм сизди. Чоң рахмат. Ошо биздин 1-2 сурообузга жооп берип кетсеңиз. Макул. Эмне үчүн сиз мугалимдик кесипти тандадыңыз эле? Эми мугалимдик кесип бул өтө жоопкерчиликти талап кылган кесип. Мен бала кезимден эле ушу кесипти мындай өзүмдүн жүрөгүмө жакын алчумун да. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин ушул кесипти тандап ушул кесиптин ээси болдум. Мага балдар менен иштеген, балдардын кыялын таап, ошонун балдар менен иштеген өтө жагат. Ошон үчүн ушул кесипти тандагам. Мен мугалимдик кесипти тандаганыма абдан ыраазымын. Өзүмдүн кесибимди туура тандадым деп ойлойм азыр. Сиз мугалим болгонуңузга канча жыл болду? Мугалимдик кесипти аркалап келе жатканыма 36 жылдын жүзү болду. Математика сабагынан берем. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биринчиден мен мугалимдер күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктап кетели. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин 1-2 сурообузга жооп берип койсоңуз. Берели. Ушу мугалимдик кесип сизди эмнеси менен кызыктырды? Мугалимдик кесипти бул негизгиси мугалим өмөлү дарак дегендей, бизди окутуп атканда ошо агайлардын берген сабагынын негизинде мен ушундай мугалим болсом деп өзүмө максат койгом. Азыр ошол максатыма жетип, бүгүнкү күндө Саякбай Каралаятында жалпы орто билим мектебинде директордун окуу тарбия иштерин боюнча орун басары жана кыргыз тил адабиятынан мугалим болуп иштеп жатам. Мугалим болуп иштегениңизге канча жыл болду? Мугалим болуп иштегениме быйыл 30 жыл болду. Чоң рахмат. Саламатсызбы Элизажи? Саламатчылык. Ошол биринчиден сизди мугалимдер күнү менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Ошол биздин 2-3 сурообузга жооп берип койсоңуз. Жакшы болот. Эмне үчүн ошол мугалимдик кесипти тандадыңыз? Себеби мага балдар менен иштеген абдан жагат, кызыктуу, жакшы көрөм. Ошол мугалим болуп иштегениңизге канча жыл болду? Быйыл 2-чи жыл. Рахмат. Саламатсызбы Мерканжы? Саламатчылык. Бүгүнкү мугалимдер күнү менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Биздин 1-2 сурообузга жооп берип кетсеңиз. Эмне үчүн сиз кыргыз тил сабагын жана адабият сабагын тандадыңыз эле? Кыргыз тил сабагы башынан эле менин өзүмдүн жүрөгүмө жакын болду. Ошондуктан мен кыргыз тил адабият сабагын тандап алгам. Мугалимдин жана окуучунун ортосунда кандай мамиле болуш керек? Мугалимдин
менен окуучунун ортосунда ар дайым кызматташтык мамиле болуш керек, бири бирин түшүнүү, ошондой эле окуучуга болгон жана мугалимге болгон адамгерчиликтүү мамиле болуш керек. Сизге чоң рахмат. Саламатсызбы? саламатчылык. Сизди 5 октябрь мугалимдер күнү менен куттуктайм. Рахмат. Сизге берилген суроо: сиз мугалимдик кесипти тандаганыңызга эмне себеп болду эле? Мен 5-класс окуп атканда ушу эжейим бар болчу, Ласкина Наталья Ивановна деген. Ошол эжей сабакты ушундай кызыктуу өтчү да, ошондон эле мен ушу эжейдей болом, мен ушундай мугалим болом деп эле ошондон бери эле анан до конца эле ошо окуп мугалим болдум. Сиздин азыркы өсүп келе жаткан кийинки мугалимдик кесипти тандаган жаштарга берген кеңешиңиз? Эми жаштарга чыдамкайлык, чыдап иштеш керек. Бул аябай оор, бирок аябай кызыктуу Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы Бейшакан эжей? Саламатчылык. Биздин 1-2 сурообузга жооп берип коюңуз. Макул. Мугалимдик кесипти эмне үчүн тандадыңыз эле? Мугалимдик кесипти тандаганын себеби мен балдар менен иштегенди жакшы көрөм. Балдар менен иштеп, ошолорго билим берип, талыкпай эмгектенгенде үчүн мен ушу кесипти тандап алгам. Бул деген кесиптердин төрөсү деп айтсак болот. Бул кесиптин аркасы менен көп жетишкендиктерге жетишебиз. Бардык элди ушу мугалимдер тарабынан тарбиялап чыгышат. Мугалим болуп канча жылдан бери иштеп жатасыз? Мугалимдик кесипте эмгектенгенге быйыл туптура 29 жыл болду. Ошондон бери үзүлбөй эмгектенип келдимин. Анын ичинен 20 жылы ушул Саякбай Карлаев атындагы орто мектебинде эмгектенип келдим. Абдан жакшы. Биздин суроолорубузга жооп берип коюңузга рахмат.